Кумга бала кезде ойночубуз, ошондон бери кум кармай электим да мен Дилбареже. Ошондуктан эң биринчи балдар келгенде сизге окууга эмнеден баштайт? Акмаралга да ошодон баштап үйрөтүп койсоңуз. Алгач кагазга сүрөт тартат, ал түшүнүктүү. Да, мисалы тамгалы. Да, мисалы атын жазсам. Акмарал аны жазчы. Кол менен Ньютиби деп жазсын. Таңманай деп жазайын, Таңманай. Анакей, Эми жазуу Акмарал, бул карачы. Бул дагы сенин чыгармачылыгың. демек биринчи тамгаларды жазуудан баштайт экенбиз, Дилбареже. Колду көндүрүп алыш керек. Надо песок чувствовать, да? Сезиш керек колду, колунда. Көп алыш керек же андай. Можно сыпучесть деп коесуз да, мындай. Ойнундан кетер, мына тартпадым. Же кол менен тартасыз. Поверхностно. Бул жерде кумду Дилбарежебиз айтып өткөндөй эле кумду алгач биринчи сезиш керек экен колгочу. Андан кийин жакшы настроение менен маанай да керек турбайбы бул жерге? Мен Багы маанайга жараша дагы сүрөт чыгат болуш керек бул, жакшы настроение. Желание менен. Андан кийин сүрөт тартуу. Сүрөт тарта бересиз. Колго кармаганда абдан мисалы жагымдуу кум. Обычно, например, мисалы свадьба. Же дагы кыздарды, невеста да болуп калат. Эки эле колдун жүгүртүүсү менен эле ушундай кылып кыз тартып койсо болот турбайбы? Набивать этерим жана ушул батыракта скорость. Сиздин колуңуз аябай эле үйрөнүп бүтүптүр, Дилбареже. Канча жыл жолдо башты. 7 жылдан бери. Балдарды үйрөтүптү да. Мисалы бала. Эң өкүнүчтүүсү бул кумга тартылган сүрөттөрдү сактап калууга болбойт да. Мындай бир каттып коюуга же көп убакытка сактоого болгону сиз уюлдук телефонуңузга же болбосо ошол эле фотоаппаратка сүрөткө тартып алсаңыз эле болот. Анан көп убакыт сакталбайт, ошонусу бар, Мгновенно рисование, да? Даже может второй раз не повторится. Экинчи жолу бул сүрөт дагы кайталанбай калышы мүмкүн да, ушундай. Мынакей. Только комната надо караңгылаш керек да, освещение. Бизде сону Балдар өздөрү ушул тактаны өздөрүнө ала алышабы же бул нерсе окуу жайда гана, мектепте гана болуш керек? Бизде бар мектепте. Ар бир балага өзүнчө такта берилет. Бар отдельный, ошо ар бир бала келип тартат да. Станоктор бар, алты, 7 штук. Өз алдынча үйрөнсө болобу бул нерсени? Болот, Үйдөн эле ушундай. Ооба, үйдө эле болот, тарткан, конечно. Дилбареже тартты, мен эми өчүрөйүн, бул нерсени. Башка сүрөт тартыш үчүн сөзсүз түрдө жаңы канча өлчөмдө кум керектелет Дилбареже? Где-то бир стакан бир стакан кум бул жерде бар, Это 200 грамм. Акмарал бир өнөрүңдү көргөзчү. Мен сен да көп кырдуу талант. эмне тартсам? Адамдарды же Адам тарта албайм да менчи. Кадимки кыздар тарткан гүл тарта алышы мүмкүн да. Канча жаштан баштап балдар келет? 6-5 жаштан даже келип балдар. 5 жаштан баштап үйрөнсө болот, И балдар бизде атай скамейка, балдар жетпейт стол үстүнө. Скамейка бар, анан балдар үстүнө чыгып тарта берет да. Даже биякта наоборот балдарды кетире албайсыз. Балдар жагат да. Сүрөт тарткан. Дилбареже, сиз мага көрсөтүп бериңизчи, эмне тартыш керек? Мен эми кумду колума биринчи жолу алып жаткандыктан, бул нерсеге дагы өзүнчө бир шык, албетте каалоо, жөндөм, ооба. Баары бир сүрөтчүлүк өнөрүнүн кереги бар экен да. Ооба. Келиңиз. Сиз азыр Акмаралга үйрөтүңүз. Чисто сейчас вот неделя науки техника, да? Космос. Космос планшет. Макул. Демек сиздер ар бир жумага өзүнчө тема коюп аласыздар. Тематика боюнча сүрөттөр тартасыздар, Неделя науки техника мисалы. Учуучу тарелка бар. Ошондо бул жуманын темасы космос турбайбы? Космос, техника глазами детей и производство. Балдар мисалы, да? Здесь астроном изучает
телескоп. Бул мейкиндикте спутник. Убакыт өткөн сайын сүрөт да калмашат. Анан ушул сүрөт менен жашоонун дагы өзгөрүп жатканын көрүүгө болот да. Кумга тартылган сүрөт менен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде конокто Алтын түйүн балдар академиясынын мугалими Дилбара айым. Эгер сурооңуздар болсо 56 56 72 сандарын терип байланышка келсеңиздер болот, албетте. Абдан сонун. Балдарга да как бы билим берүү жаатында дагы, тарбия берүү жаатында дагы өзүнчө тарбиялык мааниси бар деп айтууга да болот. Китеп. Аны берем, жас болот да. Мисалы, бактылуу болгула, ден соолук. Рахмат. Анда дал ушул эң жылуу, эң жакшы сөздөрдүн бири рахмат деген сөз менен биз маегибизди жыйынтыктайт окшойбуз. Дилбара эже, сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүүдө өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Сүрөтчүлүк өнөрдүн жаңы багыты болгон ушул кумга сүрөт тартууну жайылта бериңиз.